Саламатсыздарбы, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы апталык парламент берүүсүн сунуштайт. Жумадагы жаңы мыйзам долбоорлор эл өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуусу, коомдогу эң орчундуу маселелерге парламенттин реакциясы жөнүндө бүгүнкү чыгарылышта айтып беребиз. Орусия-Украина окуяларына байланыштуу өлкөдө экономикалык жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча министрлер кабинети парламентте маалымат берди. Продуктыларды кымбаттатпаш керек. Антимонополия караш керек. Тармактык комитеттин мүчөлөрү чүйөрөнүн кыдырып, эл көйгөйү менен жакындан таанышты. Цифровизация болгондон бир өзгөрүүлөр болот да. Андан тышкары эч кандай өзгөрүүлөр жок. Ысырапка тыюу, той аш, маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында ашыкча чыгымды кыскартуу сунушталды. Запрет коюш керек, мал союлбайт деп эле. Майда жандык деле, тиги бодомал деле, жылкын деле. Кыргыз-Кытай мамилелери. Төрага Талант Мамытов Кытайдын Кыргызстандагы элчисин кабыл алды. Орусия менен Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук маселеси, валюта рыногундагы түзүлгөн кырдаал жана анын социалдык экономикалык таасирлери жөнүндөгү проблема Жогорку Кеңеште көтөрүлдү. Министрлер кабинетинин мүчөсү парламентте маалымат берип, маселе жабык эшик артында талкууланды. Комитеттин жыйындарында дагы депутаттар түзүлгөн кырдаалга карата министрлер кабинети кандай чараларды көрүп жаткандыгын сурады. Кыргыз экономикасы көбүнчө Орусия менен тыгыз байланышта болгондугу белгиленип, рубль менен келүүчү товарларга жөнү жок бааны кымбаттатууга жол бербөө керектиги айтылды. Орусия тарап толугу менен рубльга экспорттун рубльга өткөзүп атат. Бул деген Минэкономго түздөн түз сизге жазып аласызбы, заметка кыласызбы же поручение беребизби? Продуктыларды кымбаттатпаш керек. Биздикилерчи антимонополия караш керек болсо жана рубльга карата даже арзандай турган, например, андайга барбайт, түшүнүп атам. Но по крайней мере кымбаттабаганга толук ишти аткарышыңар керек жана ишмердүүлүктү жүргүзүш керек деп эсептейм. Валюта рыногундагы дүрбөлөң боюнча комментарий берген Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш алтын валюта кору жетиштүү деп ишендирүүдө. Учурда ал 2 миллиард 700 миллион долларды түзүүдө. Улуттук банк валюта рыногуна жөнгө салуу максатында валюталык интервенция өткөрүп 13 миллион 50 миң доллар сатты. Россиянын бүт экспортерлору бүгүнкү күндөн баштап валюта кирешесинин 80% милдеттүү түрдө рубльга сатыш керек. Биз болсо Улуттук банк болсо үзгүлтүксүз түрдө мониторинг жүргүзүп жатабыз. Керектүү учурда интервенция жасоого даярбыз. Улуттук банк алтын валюта камдары жетиштүү, башка да куралдары бар. Аларда рынокты жөнгө салуу максатында колдонобуз. Валюта рыногундагы дүрбөлөң, белгисиздик, баалардын кескин кымбаттоосу көпчүлүк жаргандарды бушайманга салууда. Мына ушундай учурда бийлик элге кандай багыт бере алат? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Зарылбек Шермаматов депутат Равшан Сабировго узаткан эле, анда азыр кезек маекте. Бүгүнкү күндө Украинадагы абал күндөн күнгө курчуп келатат. Россияга бир топ мамлекеттер, Европадагы мамлекеттер санкция киргизип жатат. Ошонун кесепети бизге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Албетте, бул нерседен Кыргызстанда четте калбайт. Эмнеге дегенде, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бүгүнкү күндө доллардын курсу 95 менен 100-дун ортосунда болуп турат да. Бул деген жаман көрүнүш. Бирок биз интервенция кылып атат. Улуттук банк интервенция кылганы менен, бирок бул нерсени биз кармап тура албайбыз. Бул нерсени биз коюп жиберишибиз керек деген ойду айтып кетмекчимин. Бүгүнкү күндө биз өкмөт өзүнчө бир жанагы антикризисный мераларды мындайчасын айтканда кабыл алып, ошолорду алып келип туруп сунуштаган жатышат. Кудай буйруса биз бардыгыбыз азыр Кыргызстандын эли ынтымакта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мындай кыйынчылык убакта мындайчасын айтканда татыктуу жеңип чыгышыбыз керек деген ойду айтып кетмекчимин. Биздин стратегиялык өнөктөш бул бизге Россия мамлекети болуп эсептелет. Ошондой эле мындайчасын айтканда СНГ мамлекеттердин арасында Украинадагы мындайчасын айтканда бизге достук мамилеси бар. Бул эки мамлекеттин урушканы бүгүнкү күндө бизге абдан мындайчасын айтканда терс таасирин тийгизип жатат. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Ду Девенди кабыл алды.
Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды чыңдоо жана парламенттик кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Төрага элчини эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кызматташтыктын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Ошондой эле төрага Талант Мамытов 50 миллион юань өлчөмүндө аскердик жардам көрсөткөндүгү үчүн Кытай өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндө эки тараптуу кызматташтык бардык багыттар боюнча өнүгүү жолунда бара жатканын белгилеген Талант Мамытов мамлекет башчыларынын жыл башында болгон жолугушуусу тууралуу сөз кылды. Кытай элчиси Ду Девен Кытай Кыргызстанга эң жакын кошуна, дос жана ишенимдүү өнөктөш мамлекет экендигин белгиледи. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган депутаттар мамлекеттик туунун 30 жылдык мааракесине арналган иш-чарага катышты. Өлкө жетекчилери катышкан иш-чарада мамлекеттик туу көтөрүлдү. Мааракелүү окуянын урматына Ала Тоо аянтында куралдуу күчтөрдүн Бишкек гарнизонунун аскерлеринин салтанаттуу маршы өттү. Программаны улантабыз. Депутат Бактыбек Сыдыков баштаган тармактык комитет чүй өрөөнүн кыдырып көчмө жыйын өткөрдү. Эл өкүлдөрү министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен биргеликте Сокулук районунан тартып Сосновка айылына чейинки элдин эң талуулуу маселелери менен жакындан таанышып кайтты. Сокулук районундагы Шопохов шаарында жайгашкан калкты тейлөө борбору 6 айыл өкмөттүн тургундарынын документ алуудагы көйгөйлөрү артта калды. Анткени менен имарат маселеси бар. Инфокомдун жетекчиси Ырскулбек Осмоналиев билдиргендей, бул 800 чарчы метр имарат үчүн Торкмаш ишканасына ай сайын 105 000 сом төлөп келишет. Нам бы это хотя бы вот такое ветхое здание мы сами отремонтировали бы, да? Надо новое строить, ветхое не пойдет. 600-700 тысяч долларов на вот такое здание достаточно. Да. Депутат Исхак Масалиев учурунда мындай имараттар тыйынга менчиктештирилип кетип, эми тескерисинче мамлекет ижарачы болуп калганын өкүнүү менен белгиледи. Эл өкүлү бул сындуу мекемелерге жок дегенде жер салыгын көбөйтүү зарыл деди. Республика боюнча 34 калкты тейлөө борбору бар. 400дөн ашуун айыл өкмөттүн элин тейлөөчү борборлор жетишсиз. Заставлять их платить. И они тогда вынуждены будут подарить, да? Конечно же. Ну да, в Бишкеке 2 здания подарили же нам. Кайыңды шаарындагы калкты тейлөө борборунун иши да көңүл жылытат. Азыр кассабыз да ичинде, баардын ичинде, нотариусубуз да ичинде, азыр баарын жакшыртып койду. Кудайга Бир жерде баардыгы бир жерде. Депутаттар буга чейин көптөгөн айдоочуларды нааразы кылып, кызматкерлерине коррупционер деген ярлык илинген Сосновка транспорттук көзөмөл пунктуна да барышты. Өткөрүү пункту толук автоматташып, модернизацияланган эмес. Биз 18-жылы, 17-жылы келип кеткенбиз, ошондон бери эч кандай өзгөрүүлөр жок. Бул өзгөрүү качан болот? Цифровизация болгондон кийин болот да. Кудай буйрса ушу цифровизацияны 1 жылдын ичинде бүтүрөбүз деп атышат. Эми аракети бар экен. Ошо цифровизация болгондон анан бир өзгөрүүлөр болот да. Андан тышкары эч кандай өзгөрүүлөр жок азыркы күндө. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, 1 жылда мындан 42 миңге чукул оор жүк ташуучу унаа өткөн болсо, болгону 550 эреже бузуу катталган. Андан айыппул катары 1 миллион 255 миң сом түшкөн. Ал эми унааларды тоннелден өткөрүүдөн алынган акыдан 110 миллион сом чогултулган. Былтыр иштеттик. Ушул иштегенден баштап сбор увеличился практически на 70%. Москва районунун тургундары менен жолугушууда район башчысы негизги маселелерди тизмектеди. Биринчи көйгөй таза суу. Курулган 34 миллион иштетилген, но бирок суу жок. Эгерде бул суу болуп калган болсо, эки райондун Жайыл жана Москва райондорунун 5 айылы ошо суу менен камсыз болмок да. Райондо 2 жаңы мектеп колдонууга берилбей, балдар 3 смен менен окушууда. Александровка айыл өкмөтүндөгү бала бакчанын бүтүшүн күткөндөр өздөрү балалуу болуп калыптыр. 2005-жылы башталган курулушка учурунда 3 миллион сом коротулган. 17 жылдан кийин эми жараксыз деп табылууда. Подрядчик каза болгондон кийин токтоп калды. Бул долгострой болуп калган. Ошон үчүн бул жерден эң керектүү нерсе бул биринчиден бала бакча курулуш керек. Мен билем, биздин Кыргыз Республикасынын көйгөйү толуп тура экен. Бирок мен ойлойм, биринчи
кезекте керектүү нерселерди жасаш керек да. Эл өкүлдөрү Бишкек Кара-Балта жолунда көрүштү. Ушул тапта жолду жасоо иштери башталганын көрүүгө болот. Новопавловка жолунун реконструкциясы жанданган. Эл өкүлдөр Сокулуктагы ички жолдордун абалы да начарлап кеткенин көрсөтүшүп, жамап толтурууга акча каражатын бөлүү зарылдыгын айтышты. Сокулук районундагы Борбордук оорукананын инфекциялык бөлүмү эскирген жана замандын талабына такыр жооп бербей калган. Оорукана имараты капиталдык ремонтту талап кылат. Ал эми 2015-жылы Жер үй алтын кенинин эсебинен районго 450 орундук мектеп салып бермекчи болушуп, 100 мектептин тизмесине кирген. Бирок Жакшылыков атындагы мектептин пайдубалы гана тургузулганында каржысы токтогон. Учурда балдар мектепке батпай авариялык корпустарда окууга аргасыз. Труд боюнча неме кылат да, көбүнчө сабактар болот. Бирок ошол жерде деле окушат. Бул здание болсо эми основное здание. Военно Антоновкадагы мектептин курулушу да наркы боюнча Кыргызстанда рекорд койду. Анын баасы 225 миллион сомго чыгууда. 225 миллион сомго 3 мектеп куруп койсо болмок деген депутаттар билим уясы качан колдонууга берилет деген суроого жооп издеди. Былтыр комитеттин көчмө жыйынында курулушка 30 миллион сом бөлүнсө бүтөт дешкен. Бирок ал акча менен да мектептин эшиги балдарга ачылган жок. Быйыл жаңы подрядчылар дагы 50 миллион сом сурашууда. Ал эми мурунку подрядчылардын иши 6 айдан бери башкы прокуратурада териштирилүүдө. Комитеттин төрагасы тийиштүү жетекчилер менен биргеликте бул мектеп боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылмай болду. Номер 21 Талас шайлоо округунан депутат Бактыбек Чойбеков кезектеги иш сапары менен Талас жана Бакай Ата райондорунда болду. Анда элет эли менен жолугушууларды өткөрүп, райондордогу көптөгөн орчундуу маселелерден кабар алып кайтты. Иш сапарынын биринчи күнү Бактыбек Чойбеков Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтүндө болду. Жергиликтүү айылдын тургундары эл өкүлүнөн бала бакча жана таза суу маселесин чечип берүүнү суранышты. Таза суубуз жок. Сууга зарбыз, суунун башындабыз. Ошондой эле Жер үй алтын кен компаниясынан бөлүнгөн каражаттын кантип, кайда жумшалып жаткандыгына кызыгышты. Ушул акчаны эмне үчүн биздин карапайым элге пайдаланбайт? Жергиликтүү эл менен бийликтин ортосундагы пикир келишпестиктер Жер үй алтын кенин иштеттүү маселеси көтөрүлгөндөн бери орун алып келет. Тыйыныңар бар, колдоор алтындын баркы жок болуп атат. Сиздер айткандай Бекмолдо талаш, экинчи талаш шаарын куруп койсок болот эле. Бирок эң биринчиси ушу ынтымагыбыз жок болуп атат. Ынтымагыбыз жок болуп атат. Ушул ынтымакка чакырып, сиздер аксакалдар башында турсаңыздар. Ушундай бүгүнкү күндө бюджетибиз чоң, айыл өкмөт болуп таза суубуз жок. Бала бакчабыз жок деп атасыздар. Кылыш керек муну. Ассаламу алейкум. Кийинки күнү эл өкүлү Бердике айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Анда Арашан айылындагы 1915-жылы курулган мектеп авариялык абалда. Ошондой эле айылдын ички жана тышкы жолдору оңдоп түзөөгө муктаж. Таза окуучуларыбыз болсо куртка менен отуруп атат мектепте. Суук, айнектердин селдердин эмесин айтыңыз, ачыгын. Рамалар сынып атат. Ал эми Шадыккан айыл өкмөтүнүн тургундары сууга суу маселеси орчундуу көйгөй жаратып жаткандыгын айтышты. Депутат Бактыбек Чойбеков эл менен болгон жолугушууларда бир катар көйгөйлүү маселелердин бар экенине күбө болуп, аны биргелешип чечүүнүн аракетин көрө турган болду. Быйылкы жылга бюджеттин бардыгы бекилип калды. Кийинки жылга бюджетке даярдоо максатында кийинки жылга социалдык объектилерди жана башка көптөгөн ирригация жагында маселелерди ошол кийинки жылга киргизип калайын деген ниетте. Иш сапарынын акыркы күнү Бактыбек Чойбеков Талас шаарындагы коомдук кабылдамасында тургундарды кабыл алды. Той аш маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатындагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу сунушталууда. Депутат Улукбек Ормоновдун мындай иш-чараларды тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болуп өттү. Мыйзам долбоорго үн кошуу үчүн өлкөбүздүн 7 дубанынан коомдук жарандык активисттер келип катышты. Көпчүлүк сөөк чыккан үйдө ири мал союуга каршы экенин билдирүүдө. Ал тургай эрежеге баш ийбегендерге 150 000 сомго чейин айыппул салууну сунушташууда. Кененирээк кийинки репортажда. Кыргызда эмне көп, той көп. Каза болгон адамды коюуда жасалуучу милдеттер арбын ашыкча ысырапчылыкка жол бербөө, ошондой эле финансылык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга багытталган элдик демилгелерди колдоо максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору сунушталууда. Маркумду акыркы сапарга узатуу катышуулардын санын чектөөсүз
бирок ири мүйүздүү мал жана жылкы союз өткөрүлөт. Маркумдун элесине алган иш-чараларды 100-300ге чейинки адамды чакыруу өткөрүлөт деп бул кийинки иш-чаралар жөнүндө болгон. Эң жогорку көрсөткүч айып пул 17.500 сом болчу. Көптөгөн сунуштар келип түшүп, бул айып пулуңарды акчасы көптөр төлөп коюп өткөрө берет. Ошондуктан бул айып пулду 100.000ге чейин көтөрүлө деген сунуштар болгон. Чындап эле детально аябай разборка жасап туруп жакшы иштей турган кылып жазсак, биздин ар бир аттуулубуздан дагы жакшы жашап калат, мамлекетибиз дагы экономикасы өсөт. Мен буга толук ишенем. Той деген бата алуу эмес, акча чогултуу болуп калды. Ал эми каза болгон адамды акыркы сапарга узатууда. Колунда барларга атаандашып, куру намыстын айынан көп суммадан насыя алгандар кыйналууда. Натыйжада карызын төлөй албай, үй-жайын сатып, чет өлкөгө иштеп кеткендер көп. Каза болгон адамга эстелик тургузуу ири суммадагы акчаны талап кылууда. Андыктан бул көйгөйдү чечүү учур талабы дейт Эрмамат Кожакматов. Ушуга запрет коюш керек, мал союлбайт деп эле. Майда жандыкты эле, тиги бодомал деле, жылкын деле. Мисалы үчүн биз эстелик коюп атабыз маркумдарга. Ата-энебиз өтсө, ошолорго эстелик коюп атабыз. Мрамордон. Ошолор 200.000, 300.000, 500.000ге чейин коет экен ошону. Жок, ал ошолорду жок кылыш керек да өзү. Ушундай эле пикирге токтолгон Айбек Маткеримов мыйзам долбоорундагы мүчүлүштүктөрдү белгилеп, муну менен катар маркум коюлуучу жерди бекер берүү керектигин билдирди. Көпчүлүк жерлерде маркумду коюу үчүн канчалаган акчаларга жерлер сатылып атат. Канча мына алдын ала өзүнүн коюлуучу жерлерине көзүм тиригинде даярдап коеюн деп акчаларды берип келгенин мына биз көрүп тастыктап изилдеп таан чыгышты. Биз так жазып коелу. Биз маркумду коюлуучу жай акысыз. Эгер ошол жайды саткан адам жазага тартылат деп, жазанын түрүн дагы мындай ачык жазайлы. Анткени бул чоң бизнеске айланып кетти бүгүнкү күндө баягы маркумду коюу жерлери. Мына шаар жерлеринен кээ бир айыл жерлерине жете баштады. Жыйынтыгына бардык сунуш пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоорунун алкагында атайын комиссия түзүү чечими кабыл алынып, ага депутаттарды, министрликтердин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коомдордун жана диний мекемелердин өкүлдөрүн киргизүү керектиги белгиленди. Калган маселелердин баарын ушу комиссия менен карап, андан кийин алып чыксак. Ишкерлерди жана юридикалык жактарды накталай эмес төлөм жүргүзүүгө мажбур кылуучу мыйзам долбоору сунушталууда. Демилгечи министрлер кабинети. Экономика жана коммерция министрлиги бул мыйзам долбоордун башкы максаты көмүскө экономиканы азайтуу деп ишендирүүдө. Мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында накталай эмес төлөм жүргүзүү киргизилсе, ишкерлерге жана юридикалык жактарга гана иштейт. Жөнөкөй жарандардын алып сатуу ишине таасири тийбейт. Накталай эмес төлөмдүн босогосу 500.000 сом деп белгиленүүдө. Если два предпринимателя заключили между собой сделку, и сумма сделки больше 500 000 сомов, то расчеты должны быть только в безналичной форме. Если это сделка между юридическими лицами, то все, что свыше 100 000 сомов, тоже должно делаться в безналичной форме. А как вы узнаете, поскольку они договорились? Просто скажут, что они по 500 000. То, что стоит 1 000 000, они скажут, по 500 000 договорились, и все. Купля-продажа поет. Юридический гердан. То есть вот этот вопрос, этот законный арча, оно создает очень массу всяких неудобств для жизни людей. Очень много неудобств. А фактически выхлоп будет нулевой, да? От него толку никакого нету. Видите как? Мына ушунча көп сын пикирлер түшкөндүн өзү бул ишкерлерден. Бул мыйзам чийкен экендигинен кабар берет. Өткөндө жанагы баалуу таштар боюнча эме келди, бизге жана ювелирлердин мыйзам долбоору келгенде мен байкадым ошол жерден. Булар баягы көмүскө мындай экономиканы колдоону каалаган жетекчилер да бар экен да. Себеби бут тосуп атат ишкерлерге. Ишкерлер айтып атат, ой, бизге таза мындай бир абдан ийленген күчтүү мыйзам болсо, биз көмүскө экономикадан чыгалы деп атат ошол ишкерлер. Биз мыйзамдуу түрдө экономикага салым кошолу деп атат. А бирок ошону кээ бир министрликтер каалабай атпайбы? Себеби аларга да бир кырмышка окшойт да ошол жерден акырын көмүскө экономикадан баягы эски стандарт, эски механизм менен отуруп иштөөнү каалашкан.
Эгер ишкер же юридикалык жактар мыйзамды бузса, финансылык санкция колдонулуп, 13 000 сом айып пул салынат. Талкууда депутаттар мыйзам долбоорунун аткарылыш механизмдери жоктугун, чийки даярдалганын айтышты. Экинчи окууга чейин сын пикирлер эске алынып, документ бышыкталууга тийиш. Бишкек дүйнөдөгү эң абасы кир шаарлардын тизмесине кирип, абанын булганышынан көптөгөн оорулардын пайда болушу шартталууда. Экологиялык абал абдан начар. 2021 жылы абанын булганышын алдын алуу боюнча Жогорку Кеңеш атайын токтом кабыл алган. Мына ошол токтом бүгүнкү күндө кандай аткарылды? Жогорку Кеңештин тармактык комитети министрлер кабинетине суроо салды. Бишкек жылуулук борборунан чыккан ыш, автоунаалардан чыккан көк түтүн, жаңы конуштардагы мештен чыккан түтүндөр. Булардын баары шаардыктарды акырындык менен ден соолугунан ажыратып жатат. Аталган көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн тиешелүү мекемелер жашылдандыруу иштерин жүргүзүп, ошол эле учурда жаңы конуштагы жылуулук системаларын жаратылыш газына өткөрүүнүн аракетин көрүп жатышыптыр. По состоянию на 5 января 2022 года в газифицированных жилых массивах подключено к газификации 15 352 жилых дома. Завершены строительно-монтажные работы и произведен пуск природного газа в жилом массиве Алтын-Ордо. Активно ведутся работы в жилом массиве Рухи-Мурас. Кала башчылыгы шаарды түтүндөн тазалоо үчүн мындан ары жаратылыш газы жана электр энергиясы менен жүрүүчү коомдук транспортторду дагы ташып келүүнү мерчемдеп жатышат. Ал эми Бишкек жылуулук борборун газ системасына өткөрсө болбойбу? Дүйнө жүзү 30 жылга көмүрдөн отказ беребиз деп атат. Европа 25 жылга, а биз кайра эле дагы көмүргө келип атабыз да. Замминистр экономика канча жооп бересиз буга? Азыр иш-чаралар көп атат, деги обогащение угля деп коет. Сүйлөшүүлөр жүргүп, кара кечеде 2 обогатительный фабрика куруу боюнча инвесторлорду тартып атабыз. Жаңы конуштагы банялар эмне жагып жатат? Аларга экологиялык санитардык көзөмөл барбы? Өзүнүн үйдөгү баняларын жакканда жана резину, пластмасс, биздикилерде это же настоящее отравление, да? Невозможно просто дышать. Ошондон бери мындай катуу контролго алып койсоңуздар, именно вот по сжиганию резины и вообще вот эти вот ядовитый эме чыгарган немелерди чыгарганды да. Ал эми жылда отургузулган көчөттөр кароосуз калып куурап калууда. Кыргыздар тигебиз, бактычы аябай жылына тигебиз, бирок бир карабайбыз. Ошол да. Калат тиккен боюнча калды да ошойдон. Жашылдандыруу маселесин бир эле шаар бийлигине жүктөп койбой, ар бир жаран аракеттенсе, абанын тазалышына абдан жакшы түрткү болмок. Ар бир жашоочуларга, дамкомдорго мындай милдеттеме бере аласыз да сиз, туурабы? Мындай бир чечим чыгарып, бир шаарды көрктөндүрүү боюнча сиздер акча бөлбөй деле бир ишканага же болбосо ошол эле мына биз жогорку кеңеш баштайлы, мисалы депутаттар бизге мисалы бир 3000 түп же болбосо бир 2000 түп эгип бериңиздер деп бир сунуш кылып, ошол эле больницаларга, бакчаларга, университеттерге бир сурануу катары бир токтом чыгарып бир колго алсаңыз болобу ушул иште? 1 февралда ошондо токтом чыккан. 6 айлык баягы Бишкекти көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана тазалоо маселе. Ошо как раз жашылдандыруу маселесине бүт жана айтып кеткен мекемелердин баардыгы кирди, чындап келгендечи. Абанын 70% автоунаадан чыккан түтүндөрдөн булганып жаткандыктан бул көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун табуу зарыл. Келген сайын ушул жерден жооп берип атасыңар, биз троллейбус сатып алабыз деп атат. Автобус сатып алабыз деген сөз айтасыңар, башка сөз айтпайсыңар. Башка жолун издеп көрбөйсүңөр банда. Альтернативный жолун издеп көргүлө. Мындан тышкары көп кабаттуу үйлөрдү курууда экологиялык, санитардык ченемдерди сактоо менен шамалдын багытында эске алуу сунуштар айтылды. Өзгөчө абал жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийирүү сунушталууда. Документти Жогорку Кеңештин тармактык комитети карады. Өзгөрүүлөргө ылайык өзгөчө кырдаалдар учурунда мыйзамсыз аракеттерге баргандарды 48 саатка кармоо сунушталууда. Мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп келген юстиция министринин орун басары Алмазбек Зарылбек уулу өзгөчө абал учурунда эреже бузган адамдарга кандай чаралар көрүлөрү туурасында мына буларга токтолду. Ушул мыйзамдын 26 статьясында каралган тартипти бузууга жол берген адамдар милиция же аскердик патрулдар тарабынан коменданттык саат аяктаганча кармалат. Аракеттеги мыйзамда анын ким экендиги аныкталганга чейин эреже бузган адамдарды 72 саат кармоо каралган болчу. Долбоордо 48 саат белгилениптир.
И речь идет о чрезвычайной ситуации, мы прекрасно понимаем, да? В этот момент задержания минимальные. То есть это не так вот бывает, как бы, знаете, массовые митинги и так далее. Да? То есть в чрезвычайной ситуации очень мало лиц задерживаются административно. И для установления их личности, мне кажется, достаточно и суток. Это механизм исполнения уже в Кодексе о правонарушениях он прописан. Там тоже как раз заложена норма 48 часов. Поэтому, чтобы было в соответствии, именно такой законопроект предлагается. У нас сотрудники милиции иногда увлекаются о том, что вот пусть 48 часов пройдет, даже если установят личность, но вас будет держать, вы понимаете? То есть мы даем им карт-бланш. Жаңы мыйзам долбоорунда эреже бузган адамдын машинасын тинтүүгө уруксат берилет экен, бирок Конституция андайга жол бербейт экендиги белгиленди. Конституциянын 30 беренесинин 2 пунктунда турат да, тинтүү, алып коюу, кароо, жүргүзүүгө жана башка аракеттерди жүзгө ашырууга, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн же менчик же башка укуктук ээлигиндеги турак жайга жана башка объектилерге кирүүсүнө сот чечиминин негизинде гана жол берилет. Бул транспорт жеке менчик да. Ооба. Бул биздин баш мыйзамга да карама каршы келип атканын мен ушундай түшүндүм. Өзгөчө абалдан пайдаланып жарандарды обужок пушайманга салуунун кереги жок. Биз адамдарды мисалы үчүн биздин граждандарды кыйнаштын кереги жок. Биз аларга шарт түзүп беришибиз керек, биз аларга услуга оказывать этишибиз керек. Туурабы? Ушул жактарын карагыла. Мындай практика других государств просмотрите. Талкуудан соң депутаттар аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. КТРКга кайрадан улуттук макам берүү тууралуу мыйзам долбоорун парламентчилер биринчи окууда кабыл алды. Маданият министрлигинин өкүлдөрү билдиргендей, бул сунушту президент өзү берген. Эгер КТРК кайрадан улуттук канал болуп калса, анда байкоочу кеңеш жоюлат, ал эми корпорациянын башкы директорун президент өзү дайындайт. Талкууда эл өкүлдөрү кыргыз телевидениясынын көрүндүүлүгүн арттыруу, контентти жакшыртуу боюнча сунуштарын беришти. Кененирээк кийинки сюжетте. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүүдө бирдиктүү редакциялык саясат жүргүзүлүп, облустук каналдар өз материалдарын республикалык деңгээлде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алары күтүлүүдө. Учурдагы КТРК улуттук корпорация болор айтылды. 15 байкоочу кеңеши жоюлуп, мамлекет башчынын администрациясына баш иймекчи. Ошол КТРдан эң көп жабыр тарткан саясатчы катарында болсом дагы мен колдойм. Себеп бул улуттук маселе, мамлекеттик маселе. Биз жеке мага тиешелүү деп мындай бир биткө чөшүп көйнөгүбүздү өрткө ыргытпашыбыз керек. Бул телеканалда учурда 760 адам эмгектенип келүүдө. 6 канал, 3 радио бар экенин белгилеген депутат мамлекеттик баалуулуктарды, улуттук идеологияны жана бардык багыттагы жаңыланууларды чагылдырган каналдын ишин баалуу учур талап экенин белгилөөдү. Ошол 6 канал, 3 радиодо иштеп аткан штаттык бирдиктер жетиштүү. Муну кыскартуунун кажети жок. Тескерисинче ошол жердеги ишмердүүлүктү күчөтүш керек. Себеби 6 канал өз багытындагы иштерди толук так алып барып атат. Жыйында эл өкүлдөрү каржыны үнөмдөө багытында мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалап, айрымдарын сатуу керектигине токтолду. Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга 9 миллион доллар кетет экен бюджеттен. Бул жерде гезит, сайттар, НТРК Мир жана башка ушундай 9 миллион доллар кетет экен. Ушунча бизге керекпи массалык маалымат каражаттары? Талкууда маданий баалуулуктарды жайылтууга жана улуттук идеологияны калыптандыруу үчүн материалдарды даярдоо, маалыматтык бейтараптуулукту камсыздоо, кыргызча көрсөтүүлөрдү көбөйтүү тууралуу сунуш пикирлер айтылып, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Узап бараткан аптада Чоң Алай районунун 30 жылдык мааракеси өтүп, ага жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов жана депутат Элдар Сулайманов катышып келди. Эл өкүлү Улан Примов район элин куттуктап жатып, тоолуу бул аймактын өзөктүү маселе көйгөйүн билерин айтты. Алдыда районду өнүктүрүү үчүн мектептерди куруу, жолдорду асфальттоо иштери турат, деди депутат. Быйыл 2 мектеп, 3 бала бакча Чоң Алайлыктарга белек болор айтылды. Чоң Алайга чегарага жакын жайгашкан райондун статусун берүү менен ага тыкыр көңүл буруп, башка бир жеңилдиктерди берүү зарыл, деди эл өкүлдөрү. Мындан тышкары депутат Жаш тилек айылында 50 орундук бала бакчанын ачылуу аземине катышты.
Райондун 30 жылдык маракесине карата депутаттардын колдоосу менен футбол жана волейбол боюнча мелдештер өткөрүлүп, анын байге фонду 200 000 сом болду. Мына ушундай жаңылыктар программанын өзөгүн түздү. Парламент кабарларын Кеңеш KG сайтынан жана ошондой эле социалдык медиадагы каналдарыбыздан таба аласыз. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.